Үтүркалиев атындагы Чолпон жалпы орто билим берүү мектебинин мугалими Өскөнбаева Кымбат Ишенбаевна. Саламатсыңарбы, менин сүйүктүү окуучуларым? Кутмандуу күнүңөр менен. Маанайларыңар жакшыбы? Анда эмесе маанайыбызды көтөрүү үчүн маңдайыбызда жардам берип жаткан бир туугандарыбызга, ата энелерибизге жылмаюу тартуулар менен математика сабагыбызды баштайлы. Балдар, математика сабагы бизге эмне себептен керек дей турган болсоңор, математика биздин жашоо турмушубуздагы эң маанилүү предметтердин бири. Эсиңерге сала кетсем, 1 жана 2 класстарда математикада силер сан, цифра, маселе эсептөө, фигура, кесинди, ченөө, дециметр, сантиметр жана башка көптөгөн сөздөрдү пайдаланып иш жүргүзүп келгенбиз. Дагы кандай сөздөр сенин эсиңе түштү? Ар бир сөз эмнени түшүндүрөт? Буга чейин билгендериң көппү же азбы? Албетте аз. Азырынча сен математиканын чегинде эле келдиң. Ошентсе да буга чейин сен билгендериң математиканын эң маанилүү бөлүгүн түзөт. Математиканы үйрөнүүнү уланталы. Анда эмесе балдарым, биз бүгүн дептерибизди ачып, 2 сентябрь дейбиз дагы миңдиктер бөлүмүнөн 3 жана 4 орунду сандар деп жазабыз. Биринчи ишке көңүлүңөрдү бурсак, бул жерден биринчи ишке бизге китебибиздин 3 бетинде маселени чыгар деген тапшырманы бериптир. Алардагы сандар эмнелерди түшүндүрөт деген суроону бериптир. Биринчи А. Текчеде 5 кызыл жана көк чыны турат. Текчеде бардыгы канча чыны бар экендигин бизден сурап жатат. Анда эмесе биз биринчи маселени берилишин жазып баштайбыз. Берилди. Биринчи 5 кызыл чыны, экинчи 4 көк чыны. Текчеде бардыгы канча чыны деген суроону жообун табалы. Демек, 5 кызыл чыныга 4 көк чыныны кошобуз. Жообу канча? 9, туура. Демек, жообу 9 чыны болот экен. Андан кийин Б-сына, биринчиштин Б-сын карайбыз. Бизге китебиңерге кесиндинин узундугун тап деген суроону берген экен. Демек, кесиндинин узундугун тапкыла. Муну ченеп, бизге жардамга сызгыч керек. Мына ошол сызгыч менен кесиндини ченеп, канча сантиметр экенин жазып коесуңар төмөн жагына. Андан кийин В. Вда бизге сүрөттө футболисттердин сүрөтү берген. Биринчисинде кызыл майкачандар канчанчы орунда турушат деген суроону бериптир. Ал эми экинчи суроосу 2 орунда тургандын майкасы кандай түстө деп сураган экен. Демек, биз жоопторун табалы. Кызыл майкачандар 1, 3, 5. Демек, 1, 3, 5 иретин айтып жатат, бул жерде балдар. Иреттик сандар менен таанышканбыз. Экинчи суроодо болсо, экинчи орунда тургандын майкасынын түсү кандай экен? Демек, экинчи орунда турган футболчунун майкасынын түсү көк түстө экен. Андан кийинки биз эрежени эсибизге сактайт экенбиз. Турмушта сандар ар кандай максатта колдонулат. Алар бирде буюмдардын санын көрсөтсө, бирде алардын кээлерин же сан экени, алардын иретин жана ченин туюндурат экен. Андан кийин экинчи ишке көңүл буралы. Экинчи иште биринчи сапты карасаңар, 0-дон 9-га чейинки сандар берилген. Демек, бул 1 орунду сандар. Ал эми экинчи сапка көңүлгө берсек, тегерек ондуктарды берген экен. 2 орунду сандарды көрүп турабыз. Алар кайсы катарлардагы сандарга тиешелүү деген суроо бериптир. Экинчи катардагы сандар кандайча аталат дейт? 2 орунду. Ал эми 3-чү катардагы сандар, булар 2 орунду эмнелер? Сандар. Ар кандай түзүлүшкө иретсиз эле сандар экен. Демек, 0-дон 9-га чейинки сандар 1 орунду сандар экен билебиз. Андан кийин экинчи саптагы сандардын бардыгы тегерек ондуктар. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Ал эми 3-саптагы сандар 2 орунду сандар. Ар кандай
15, 28, 39, 41, 55, 62, 74, 87, 91 деген сандар экен. Андан кийин 3-чү ишке көңүлүңөрдү буралы. Бул жерден А, Б, В деген 3 берилишин бериптир. Асы сандарды жаз дейт. 12, 10, 2, 5, 23, 49, 58, 36, 70 сандар экен. Ал эми Б берилишин карасак, 40 менен 60-тын арасындагы тегерек санды атап жаз деген экен. Демек, бул жерде 40-тан 60-ка чейинки тегерек санды атап жазат экенбиз. Бул жерде кайсыл болуп калат? Тегерек сан болгондо 40, 50, 60 эле экен тегерек сан, Андан кийин В-сында 49-дан 53-ке чейинки сандарды ирети менен жазып чыгабыз. 49, 50, 51, 52, 53 деген сандар жазылат экен, балдар. Андан кийин бизге дагы бир эрежелерди эсибизге сакташыбыз керек экен. Сандарды жазуудагы пайдаланылган белгилер булар цифралар деп аталат. Демек, сандарды биз угабыз, Аларды жазганда цифра менен белгилеп жазабыз. Алар төмөнгүлөр: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ушул эле 10 цифра менен ар кандай сандар жазылат. Азырынча биз 1 жана 2 цифра менен жазылган сандарды белгилейбиз. Алар 1 орунду жана 2 орунду деп сандар. 2 орунду сандар деп аталышат, Туура, балдар. Мына бул жерден 0дон 9га чейинки эле сан берилген, цифра берилген. Ал эми биз сан жазыш үчүн ошол цифралардын жардамы менен сандарды жазабыз. Эми, балдар, 4-чү ишти карайбыз. Бул жерде Асы бардык 1 орунду санды жаз. Канча сан жаздыңар? Туура 10 санды жазабыз, 0дон 9га чейинки сандар булар 1 орунду сандар. Эми Б 2 орунду сандардан болгонун 2 орунду сандардан 5өөнү жаз деген экен. Демек, 2 орунду сандан каалаган 2 орунду сандан 5өөнү жазасыңар. Андан кийин В-сы 4, 2 жана 5 цифраларын пайдаланып бир нече 2 орунду сан жазасыңар. Канчасын жаздыңар? Ар бирөөндөгү цифралар эмнени түшүндүрөт деген экен. Мына ушул берилиштеги тапшырмалардагы сөздөрдүн кээ бирөө ката жазылып калды. Бая телефондон шашып жазганда ката кетип калыптыр. Китебиңерден карап туралап тапшырманы аткарып коесуңар деп ишенем. Андан кийин 5-чи ишти карайбыз. Амалдарды аткаруунун ыкмалары түшүндүрүү менен ооз-эки чыгар дейт. Бул жерде Асы эң эле жөнөкөй экен, 7-ге 1-ди кошсок 8, 95-тен 5-ди кемитсек 90, 15-тен 1-ди кемитебиз 14. Мына ошол эң жөнөкөй амалдарды аткарасыңар. Андан кийин, балдарым, Б-ны карайбыз. Б кошулуучулардын мамынча түрүндө жазып амалдарды аткарабыз. Буга чейин биз 2-чи класста амалдарды 2 орунду санды мамынча түрүндө амалдарды аткарганды билебиз, 18 кошулган 31 дейбиз дагы мамынча түрүндө жазып кош амалдарын аткара алабыз. Андан кийин, балдарым, үйгө тапшырма 6-чы жана 7-чи иштер. Бул жерден 6-чы ишти карайбыз. 5 жана 3 цифралардын жардамы менен бир нече 2 орунду санды жазабыз. Бул эң эле жөнөкөй. Андан кийин 7-чи иште мисалдарды мамынча түрүндө жазып чыгарат экенбиз. Демек, кош амалдар менен мамынча түрүндө жазып чыгарабыз. Сак саламатта тургула, менин сүйүктүү окуучуларым. Мен берген тапшырмаларды туура так аткара алат деп ишенем. Баарыңарга ийгилик каалайм.